саламатсызбы Перзат эже? Аты жөнүңүздү жана кызмат ордуңузду айтып, бизге кененирээк маалымат бере кетсеңиз. М, Мен Абдикеримова Перизат. Негизи бул компанияда фирмалык дүкөндөрдү жетектеп келем. Өзүм карамагымда азыр 6 дүкөн бар. Кайсыл дүкөндөрдү карайсыз? Мен Татан, Юго-Восток, ХБК, Ош район, Кара Суу фирмалык дүкөндөрүн карайм. Зайнабидинова бар. Жакшы, азаматсыз. Бул Барбол компаниясына качан жана кантип келип калдыңыз эле? Бул компанияга 2015-жылы келгем. Ал убакта Барбол фабрикасынын бир эле дүкөнү бар болчу, фирмалык дүкөнү. Татан алгачкы дүкөндөрүндө ошол жерде сатуучу болуп иштегем. Анда жалгыз өзүм эле болчумун сатуучу кыз. Шеригим да жок болчу. Биринчи ушул жерге сатуучу болуп мен эжем аркылуу келгем, кайын аркылуу. Ал бул жерде супервайзер болуп иштейт болчу. Анан ошол аркылуу эле сатуучу керек экен деген маалыматты угуп эле анан келип стажировка кылып иштеп калгам. Демек, Барбол компаниясында карьералык рост боюнча аябагандай мыкты бир көрсөткүчтү көрсөтүп турсуз да, мындай биринчи сатуучу болуп, азыр фирмалык дүкөндөрдү жетектеп калыптырсыз. Ушул тууралуу айтып кетсеңиз, сизди өздөрү окута алыштыбы же өзүңүз да окуп келдиңизби буга чейин? Туура. Мен сатуучу болуп жүргөндөр иштеп жүрүп, андан кийин декретке кеттим. Кайра 2019-жылы келдим жумушка. 2 жыл эс алып кайра келгенден кийин анан супервайзерликке сунушташты, келип иштейди. Андан кийин көрөйүн деп келип, анан бул жакта окуп, өздөрү үйрөтүштү. Негиздөөчүбүз Канат Акаев өзү да жардам берди. Окуу жактан окутуп, өзү сурап ушундай немелерди жардам кылды. Анан кесиптештерим дагы жардам берип, ошентип анан 2019-жылдан бери супервайзер болуп иштеп атам. Азаматсыз. Эми жумушуңуз тууралуу, жумуштагы кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз, кесиптештериңиз менен же кандай эле жумушуңузда кандай кызыктуу окуя орун алды эле, сиздин эсиңизде кала турган? Негизи биздин жумуш өзү кызыктуу. Бизде жанагы сатуучу кыздарыбыз бар, анан клиенттер менен иштешебиз. Бизге күнүмдүк ишибиз бири-бирине окшош болбойт да. Ар күнү ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн. Ошого дайым даяр турабыз. Анан кээде заявка бербей унутуп калган учурубуз болот. Заявканы бергенден кийин биз уже заявка берилди десек өндүрүшкө интернетибиз иштебей калып же бир нерсе болуп кетпей калган учур болот. Ошондой кызыктуу учурлар көп. Аны менен кошо кыйынчылык учур болот. Негизи эле өтө кызыктуу. Ошон үчүн дагы өзүм жумушумду жакшы көргөн үчүнбү, негизи бул жерде карьерный рост бар да. Башка тармакка өтүп өзүмдү сынасам болот, бирок өзүмдүн жумушумду өтө жакшы көргөндүктөн ушул жумуштан теги эле кетким келбейт да. Башка жумушка өтсөң бир нук менен кетесиң да, бир эле багыт менен кетесиң. А бизде ар тараптуу жумуш болгон үчүн өтө кызыктуу. Ошон үчүн дагы кетким келбейт окшойт. Анан кесиптештер арасында дагы бизде жыл сайын сезонго карата жана 4 мезгилге карата тембилдиктерге чыгабыз. Эс алууларга, саякаттарга чыгабыз. Мен өзүм Ташкентке барып келдим былтыр. Өтө кызыктуу, эсте каларлык күндөр абдан көп. Жакшы, эми жумуш жөнүндө эле сүйлөшпөй, жеке жашооңуз боюнча да сүйлөшөлү эжеке. Жеке жашооңузда кандай, өзүңүз эмнеге кызыгасыз же кайсыл окуу жайды бүтүргөнсүз, ырдайсызбы, бийлейсизби, кандай жашыруун таланттарыңыз бар, деги эле өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен жеке жашоомду айтсам, үй бүлөлүүмүн, 3 балам бар. Балдарым уже чоңоюп калышты, кичинеси азыр 2-класста окуйт. Чоңум 17-ге чейип калды.
өзүм кыргыз филологиясын өткөн, кесибим кыргыз тили адабиятчымын, бирок өзүмдүн кесиби менен иштебегем. Окууну бүткөндөн кийин эле турмушка чыгып, аял катары бала карап, андан кийин эле ушул Барболго ишке орношуп калып эле ошондон бери эле Барболдо иштеп келатам. Ошол. Хоббиңиз мындай ырдайсызбы? Кандай таланттарыңыз бар? Негизи мен кызыкканым ырдайм. Достордун арасында көбүнчө жанагы жоролор деп коет го, аяштарыбыздын арасында ырдайм. Андан кийин негизи ырга кызыгам. Үйдө деле үй жыйнап атканда деле кандай бир тамак кыламбы, сөзсүз ырдап жүргөн болом, өзүм дагы байкабай калам. Азамат, анда бизге бир куплет, бир жиңил таштап койбойсузбу эми ушунча көрүүчүлөргө? Ушунча эле коеюн. Рахмат. Анда негизи эле Барбол компаниясына жана жалпы кардарларыбызга, биздин көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилектериңизди, суроо сунуштарыңызды айтып кетсеңиз. Биздин фабрикага негизи эле ар бир дубамда бул нерсе болот. Өнүгүп өсөлүк, ушул кыргыз элине эле эмес, Орто Азияга таанылган бир алдыңкы кондитердик фабрикалардан бололу. Ушул жерде иштеген ар бир кесиптештериме ийгиликтерди каалайм. Ар бир кадамы байсалдуу, ийгиликтүү болсун. Ал эми фирмалык дүкөндөрүм, соодалары өнүгүп өсө берсин, алдыга жылы берелик, бир гана өсүү жолунда болуп жүрө берели. Ал эми кардарларыбызга айтсам, бизден соода кылыңыздар деп айтам. Себеби биздики баардыгы натуралдуу азыктардан жасалганы үчүн ишеничтүү, халал сертификатыбыз бар деп айтамын. Ошол өзүм дагы башка компанияныкын албайм дагы, алсам деле же бир жерге барганда башка компаниялардын азыктарын жеп калсам дагы мындай ойлонуп жейм да, бул кандай жол менен жасалды экен деген неме туулат да, сөзсүз ой келет. Өзүбүзкүн болсо ойлонбой жейм. Тааныштарыма, тууган уруктарым баардыгы эле ушул Барболдон алып жеп калышкан. Өзүм тууган уруктарыма барамбы, кайсыл жерге барбайм, тааныштарымдын арасында сөзсүз Барболдун азыктарын дасторконуна койгонун байкап калам да. Азаматсыз. Чоң рахмат убактыңызды бөлүп, бизге келип, өзүңүз тууралуу жана жумушуңуз тууралуу айтып бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Сага да ийгиликтерди каалайм. Сен дагы ушул жерде көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрө беришиңи тилектешмин. Рахмат, жоо.